Шайлоодогу паракорчулукту көрүп атасыңар. 30 жылдагы ушундай паракорчулук болуп келген практически бир дагы шайлоо таза өткөн эмес. Бардыгында чоң суммалар жөнөтүлүп, коротулуп, элди сатып алуу болгон, админ ресурс колдонуу болгон. Азыркы шайлоодо көрүп атасыңар, акча жеңип кетти. Ушундай адамдар, ушундай алардын жардамчылары, штаб башчылары, уполномоченныйлары, агитаторлары, жардамчылары ушундай жолго бара берип, мына Кыргызстан ушундай убакытка келдик, элдер шайлоого келгиси да келбей калды. Ушул нерсени кантип оңдосо болот деген суроо. Мен пост жазгам буга чейин. Азыр ошо постту силерге видео форматын айтып берейин. Шайлоого катышкандар, кандидаттар толук жоопкерчиликти алыш керек. Алардын командасындагы ар бир адам, ар бир командасындагы доверенный лицо, агитатор же башкасы алар дагы жоопкерчиликти алыш керек. Командасынан, бир кандидаттын командасынан бирөө эле акча тараткан болсо, факт болсо, ошол жалпы командасы жооп бериш керек ал үчүн. Экинчи, подкуп менен кармала турган болсо, экинчи алар эч качан шайлоого катыша албайт. Ошондой мүмкүнчүлүгүн алып салыш керек. Ошондой эле ал шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганда мамлекет тараптан коротулган баардык суммалар, акчалар эки эсе мамлекетке кайтарылып бериш керек. Ал элдин акчасы, ал мен менен сиздин акчаңыз, налогтон түшкөн акчалар. Ошондой эле ал шайлоого катышкан баардык кандидаттар канча акча короткон болсо, ошол акчалар дагы ушул кандидаттын, подкуп кылган кандидаттын айынан шайлоо жокко чыгарылып, алардын кылган эмгеги, мээнети текке кетип атат. Ошондо баары адилеттүү болот. Ошондо эч ким подкуп кылгандан коркпойт. Болбосо көрүп атасыңар, мына подкуп менен явно кармалган учурда деле ошол жакта отурган агитаторлор күлүп жайнап, эчтеке болбогондой эле отурушкан. Анда шайлоону өзүн атап эмне кереги бар? Шайлоону жасап эмнеге бар? Эгерде кайта эле акчага сатыла берген болсо. Ушундай мыйзамды киргизип, бекитип, иш жүзүндө ашырганда, ошондо подкуп токтойт. Ошондо кандидаттар да коркот, агитаторлор да коркот. Анткени командасынын ичинде дагы бирөө акча жөнүндө сүйлөй баштаса, айтат: токточу, азыр сенин айыңан мен дагы судимый болуп калам, сенин айыңан мен дагы экинчи шайлоо иштерине катыша албай калам деп. Ошондой мыйзам кылыш керек. Жана ошондой эле ошол кандидат, ошол акча берген киши эч качан мамлекеттик кызматтарга жумушка алынбаш керек. Эч качан өмүрүндө депутат болбош керек. Бул нерсени акылдуу контрактка, смарт контрактка байлап койсо, муну эч ким өзгөртө албайт жана жокко чыгара албайт. Кандай дейсиңер? Силердин да оюңарды жазып койгула. Ушундай мыйзам болсо иштейби же иштебейби?